Тилек мырза, мына бүгүнкү күндө негизинен өлкө боюнча, анын ичинде Балык шаар боюнча кызамыкка каршы вакцинациялоо жүрүп атпайбы? Ошонун негизинде сиз ушул дин жаатында илим алып келген адам катары ошол көз карашыңыз кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла чымактуулар баарын жараткан Аллах Таала болгон болсун жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болгон болсун. Албетте азыркы болуп жаткан кээ бир учурларды көйгөйлөр адамды ойлондурбой койбойт. Алардын арасында ошол биздин жаш кичинекей балдар ооруп жаткандарыбыз, өзгөчө азыр кызамык менен оорuganda ооруканада балдар ошол дарыланып жаткандарды көргөндө ойлондурбой койбойт экенсиң. Бирок ошонун дарылануу жолдору барбы, дарыланса болобу деген нерседе өзүбүздүн да жеке пикирибиз бар. Ал дегенибиз ошол жеке ошол кызамык боюнча гана айта турган болсок, андан алдын ала дарылануу шарият боюнча дагы жана ошондой эле адамдык жөнүнөн ойлоно турган болсоң, бул даярдык көрүү, андан алдын ала көрүү бул эч кандай зыян эмес, эч кандай мындай каршы эмес деген пикирдемин. Эмнеге? Анткени эгерде өзүм баягы шарият окуп келгенден кийин өзүмдүн жеке пикиримди айта турган болсом, ушу кызамык боюнча азыр биз көрүп атабыз, статистика боюнча ошол дарыланбаганы, алдын ала ошого даярдык көрбөгөндөр көбүнчө ооруп калып атышат. Аны көзүбүз менен көрүп деле турабыз. Анан бала ооруй берсин мейли, ага дарыламай эле коелу дегенде эч ким ата эне кепилдик бере албайт. Анткени балдар азыркы учурда өтө баягындай алсыз болуп тура элек, баягы витаминизация жетишпей турган учурда бала көтөрө албай да калышы мүмкүн деген нерсе бар да. Анан бала дагы ата энеге аманат катары Кудайдан берилгенден кийин, демек алдын ала ошого биздин адистер кандай, кесиптин ээлери кандай деп сунуштап атышат, ошого гана баш ийгенден башка аргалыс жок экени билинип турат. Анан эми шарият боюнча айта турган болсок, Аллах Таала Куранда «Вала тулку» өзүңөрдү иле тахлука, өлүмгө алып барбагыла дейт. Өзүңөр колуңар менен өлүмгө алып барбагыла дейт. Мындайча айтканда, өзүңөр билимсиздик менен өлтүрүп албагыла деген сөз да. Баягында мындай дарыланса болот экен, мындай кылса болот экен, же муну кылса болот экен деп өзүңөрдү билимсиздик менен өлтүрүп албагыла дейт. Анда эмне кылалы деп турган болсок, Аллах Таала «Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун» эгерде билбесеңер билим ээлеринен сурагыла деген Куранда. Демек, бул ооруп кала турган болсо, баланы айыктыруу маселесинде кимге кайрылабыз десе, албетте демек билим ээлери, бул талапта медицина билимдүү адистер болуп эсептелет. Алар кайрылып турган болсок, алар ошол алдын ала ошого бир аз оорудан алдын ала сакташ үчүн, алдын ала даярдыкты ошого күрөшүү үчүн вакцинация берет экен. Демек, ошо менен дарыланып алдын ала алып койсо эч кандай зыяны жок деген нерсе келип чыгат. Себеби мында биз көрүп атабыз да, ар кайсы адамдан угуп атабыз да, кээ бир адамдар тиги мынтип айтты, бул мынтип айтты, ал тигинтип айтты деген сөздөр бар да. Бир гана ошол ким айтты деп изилдеп биле турган болсоң, ал адам адис болуп чыгат да. Бир базардагы бирөө айткан болуп чыгат, же бир шофер таксист айткан болуп чыгат да. Бизде шариятыбызда ликулли фаннин rijалин деген сөз бар. Ар бир кесиптин айта турган адиси бар депчи. Ошол адистен болуш керек. Дарылануу маселесинде ар бир кишиден эмес, бир гана ошонун адисинен, доктурдан болуш керек болот да. Дарыканада иштеп аткан адамдан эмес, ал ооруканада иштеп аткан жанагы врачтан угуш керек деген нерсе бар да, ошончолук. Анткени дары сатат ал, дарынын баарын билет, бирок кантип айыктырыш экенин билбейт. Ошончолук деңгээлде биз ишене албашыбыз керек да. Доктор жанагы адис болсо, ал дары сатпаса дагы, бирок ал кантип дарылаш керек экенин билет да. Эми эсеп көрүлүк, көчөдөгү адамдан биз ден соолуктун кантип сурайбыз, мисалы үчүн, кантип дарылаш керек, эмне кылыш керек деген сөз да. Ошон үчүн пайгамбардын дагы бир хадиси эске келет, манта табага деп. Кимде ким өз алдынча билимсиз эле дарыгер боло турган болсо дейт. Анан валам я'лам минху илму тиб qabla дейт залик. Анан анда эч кандай дарыгерликтин илими жок болгон болсо, анан бирөөгө ошол дарыгер болмуш болуп ага бир кеңеш берген болсо дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, фахва дамин дейт. Ал ошол ооруп калса, Алланын алдында жооп берет дейт да. Ошол ооруткан үчүн дейт. Ал деген ошо мен элдик дарыгермин, же болбосо мен өзүнчө ушундай интернеттен угуп алдым, же болбосо ушундай нерсени билип алдым деп өзүң ошондойсуңбу, демек башкаларга аны кеңеш бербеш керек деген сөз да. Ошо башкаларга ошо билимсиздиги менен кеңеш берген болсоң, Куранда Аллах Таала билимдүүлөр жооп берсин деген нерсени сен тебелеп барып ошол адистикке өзүң кирип кетип бирөөнүн ден соолугуна зыян берген болсоң, анда сен домин ошон үчүн жооп бересиң деп пайгамбар.
сиз айткандай эле ар тараптагы адамдардын сөзүнөн улам ошондойлор келип атат да. Негизинен алып көрө турган болсок, ушу шаарыбыздагы эле дин катары динде жүргөн адамдардын арасында дагы бар экен да. Баягы балдары ооруп калып, буга чейин албай жүрүп, анан кийин кайрадан ошо вакцинаны алып, үй бүлөсү менен ооруп калганча, ошондойлор жөнүндө сиздин кабарыңыз барбы? Боло турган болсо, ошолор тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, биз деле көрүп угуп жүргөн адамдардан ошо үй бүлөсү менен албай коюп ошо кызаматта. Анан кадимкидей ооруп калган учурларда көрүп калдык. Анан албетте ооруканага барып, ооруканадан ошол бир гана жол болуп калдык. Кызаматка каршы алыш керек экен деп. Алгандан кийин кадимкидей ошо баардыгы жакшы болуп чыгып кеткенин көрдүк. Шаарыбыздын кичинекей болгондуктан көрүнүп билинип турат экен. Бул дагы бир тажрыйбада көрүнүп турган нерсе да, тажрыйбада ошол кандай болмосо дагы биз билбесек дагы кайсы бир пайыз, 50ден ашык пайызы бир жардам берип, оорудан алына сактап кетип атканы көрүнүп турат да. Анан ошол жака бир аз кепилдик болуп аткандан кийин ошол жака болуш керек болот да. Себеби мындан биз адис болгондон кийин, муну изилдеп бир 10 жыл окубагандан кийин, көчөдөгү адамдарды угуш керекпи, же бир ушу тажрыйбада көзү көрүнүп аткан нерсеге бир амал кылып ушуга практикалаш керекпи деген бир ойлош керек болуп калат экен да. Албетте мен балдардын ден соолугу менен ойнобостон өзүмө мейлим. Бирок кичинекей балдардын дагы алардын жоопкерчилиги болуп аткандан кийин коем. Ошол көпчүлүк пайыз кайсы менен айыгып аткан болсо, ошого алып барыш керек деген нерсе гана келип чыгат. Эгерде жеке сиздин үй бүлөңүзгө жана балдарыңызга кайтып келе турган болсок, сиздердин балдарыңыз алды беле ошол кызаматка каршы? Албетте ооба, менин мектепте окуган уулум бар, бала бакчага барат, бала бакчадан дагы жакында эле алышты. Мектептен дагы кайсы учурда чакырган болсо, албетте биз биринчи катар барып алдырып атабыз. Эч кандай зыянын көргөн жокпуз, балким тескерисинче жакшы решение болуп. Көбүнчөсү маалымат алганда дагы айтышты да, ушул дин жагында жүргөн адамдардын арасында ошол кызаматка каршы негизи эле вакцинацияны албайбыз деген адамдар болуп атат депчи. Сиз кандай ойлойсуз? Мүмкүн ошо түшүндүрүү иштери туура эмес болуп калып атабы, же болбосо жеткиликтүү эмес болуп калып атабы? Эмнеден улам алардын көз карашында ошол туура эмес деп анан кийин ошондон баш тартып атышат? Бул азыркы биз маалымат каражат учурунда жашап жаткан учурда бизде азыр адамдарда маалыматтар бөлүп кетти. Жакшы маалыматтар бар, жаман маалыматтар бар. Анан вакцинация тууралуу келе турган болсок, вакцинация тараптан ошол көп туура эмес маалымат тарап кетти деп ойлосом болот да. Ошол туура эмес маалыматтар өзүнүн ошол бир себептери менен түшүндүрүү иштерин аябай албаш керек деген нерсе менен жайылып кеткендиктен ошол маалымат биринчи орлоп калды. Ал маалыматка чейин ошол биздин адистер ошонун пайдасы, ошонун албай койгон зыянын жакшы балким түшүндүрө алышкан эмеспи деп ойлойбуз да. Же түшүндүрсө дагы балким ошолорго тилин жеткизе турган жанагы интернет булактарынан жеткизе атышат. Балким ошондо жеткизе алган эмеспи маалымат жанагындай интернет булактарынан. Анткени адам баласы ушундай экен да. Адам баласынын мээсине кайсы маалымат биринчи келсе, ал маалымат чыгышы кыйын экен да. Демек ошол маалымат биринчи келип калат дагы, баардык далилдер менен, сүрөттөр менен, видеолор менен келип калганда, андан кийин кечигип берип калат ал кийинки маалымат. Ал маалымат канчалык келсе дагы аны түртүп тура берет экен да. Ошол себептен балким биз ошол медицина тармактагылар баягы интернет булактарында жакшы түшүндүрүп, же болбосо ошо биздин медиктер өзүлөрү дагы ошол динди практикалап, ошол диндин сөздөрү менен, жакшылап көз караштары менен ошолорду тилин таап түшүндүрсө, балким түшүнмөк менен, балким баягы жумшактык менен алардын тилине кирип, алардын баягы нерсесин түшүндүрүп, дагы эле урушка кирбей, дагы эле баягындай кыйкыга кирбестен, балким тилин тапса жетмек билебиз да. Кайсы азыр деген түшүндүрүү иштеринен дагы кичине аксап жаткан убактар болуп атат депчи. Түшүндүрүү иштери менен эле анан кийин азыркы убакта айтылып атат да, эгерде ошол кызаматка каршы вакциналар алынбай турган болсо, сентябрдан баштап бала бакчаларга, мектептерге дагы балдар алынбайт депчи. Ошол жагынан карай турган болсок, анда сиз кандай өзүңүздүн кеңешиңизди бересиз? Себептен эртең ошол баланын бала бакчага баруусуна дагы, билим алуусуна дагы академиянын жоопкерчилиги бар да баланы.
Азыр ушундай болуп калды. Бизден эле сурап калат, телефон чалып, уюлдук телефон менен ушул вакцинация боюнча, кызмат боюнча пикириңиз кандай деп. Мен аларга айтам. Ошо албай жүргөндөр сурап Сурап калышат, мен айтам, жеке мен өзүмө анализдей турган болсом, албагыла дегендердин дагы сөздөрүн уктум, алгыла дегендердин да сөздөрүн уктум. Анан экөөнүктен мисалы үчүн мен үчүн 100% болгон жок деп айтам. Бул деле мен 100% нандырган жок, бул деле 100% нандырган жок. Эгер өзүмдүн жеке кичинекей бир медицина тараптан маалыматыма таянып турган болсом, мен өзүм жеке тажрыйбага эле карадым деп айтам. Тажрыйбага карап көрдүм, кызамык боюнча ошол ооругандарга бир аз жанагындай вакцина алгандан кийин балага ачканда зыяндары келген деп ойлоп жүрөт. Балким тескерисинче жанагы албагандарга бир аз кыйын болуп калганын көрүп турдум, аны көрдүм. Анан албай турган болсо, ошол нерсе кийин бала бакчага барбай калганда өтө кыйналып жүргөн, документтерин тапшыра албай жүргөндөрдү көрүп атам. Андан ары мектепке киргизе албай калгандарды көрүп атам. Ошентип кийин баланын келечегине кыйналып аткандарды көрдүм, албетте. Көрүп өзүм деле кыйналып жүргөн, кыйналып калдым көрүп. Андай болуш керек, эмне болуш керек, тиги ишиге чыгышат, бул ишиге чыгышат. Акырында ошол бала эч жерде кире албай, эч жерине окуй албай калгандарын көрүп атканда, мен кайра кайтып келдим дагы өзүмдүн жеке анализиме келдим. Анализиме келгенде баягы эле алган балдар эч кандай эметкен жокмун, көргөн жокмун зыянын. Тескерисинче алгандар өзүнүн жеке ошол маалымат менен пайдасын көргөндөрүн көрдүм дагы. Анан пайгамбардын өзүнүн хадисине кайтып келдим. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир жерде отурса, бир адамдар келип сурап калышат. Аллахтын элчиси, ана тадава дейт, биз дарыланалы, эмне кылалы дейт. Дарыланбай эле койгонго дейт. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тадава дейт, дарылангыла дейт да. Анткени Аллах Таала ар бир ооруну анын шифасысыз жараткан жок дейт. Ар бир оорунун карама каршы шифасы менен жаратты дейт да. Бир гана өлүмдөн башкасы дейт. Демек шифа деген эле бир гана жанагындай табигый нерселерде эмес, азыркы медициналык дарыларга кирет агачы. Ооруп калсаң цитрамонич деген нерсе бар, жанагы талонфотич деген ошонун баары Кудайдын шифасына кирет. Демек ойлодум дагы, демек бул дагы Алланын жараткан шифасы болушу мүмкүн. Эгер аны пайда берип аткан болсо да, кадимки ары катары кабыл алдык. Эмнеге анткени биз эки стандарт колдонобуз. Ооруп калсак, жанагы кол алабыз дагы, жанагындай капельница алабыз, дары ичебиз, а бирок бияка келгенде биз ага каршы турабыз деген нерсе келип чыкты дагы. Мен ал нерседен корктум да. Баламдын өмүрүн ойлогум келген жок. Анткени биздин мамлекет дагы ошол нерсеге кеңеш берип аткандай, ага да каршы чыга албайбыз. Анткени биздин бардык мыйзам ошого байланып калган. Анан жөн эле билимсиз эле ар кайсы көчөнүн сөздөрүн угуп алып, биз дагы бир баланын өмүрү менен ойногонго дагы биздин эч кандай аргабыз жок. Анткени алар да эч нерсе окуган эмес, интернеттен угуп алган, же болбосо бул жакта иштеп аткан өмүрүн ошого арнаган окуп билим алган адиске барабызбы же буга барабызбы деген тандоо. А болбосо ошол дайым деп, ошонун баардыгын вакцинанын туура эмес шыктарын дайым деп өзүнүн тажрыйбасында көргөндөн кийин анан ошого ынанып анан кийин баш тартса болот экен да. Ооба, эгерде бир адис чыгып, ошол өмүрү 10 жыл, 20 жыл, 15 жыл медицинада окуп келип туруп, анан ошончо бир нерсени комитет түзүп алып туруп, анан альтернатива ошого каршы бир далилдерди көргөзгөн болсо, анда ошол нерсени анан мамлекет колдоп, же болбосо ошол нерсе көпчүлүк бар ынанган болсо, бир эле медиктен уга албайбыз. Мисалы үчүн биздин шариятыбызда мындай деген нерсе бар да, жалпы алымдар бир фатваны айтып алат, бирок бул жакта бир эле молла мени 20 жыл, 25 жыл окуп келип бир нерсени айткан болсо, буга бияк жака көпчүлүккө каршы келген болсо, аны дагы ала албайбыз. Ал үчүн ал дагы бир көп жамаат болуш керек. Ошол үчүн бир эле медик эмес, бир канча дүйнөнүн медиктерин баары чогулуп алып туруп, анан ошондо альтернатива алып каршы чыккан болсо, ошондо биз ойлонуп каршы чыгып